Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги, позвольте от имени правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и от себя лично поприветствовать вас на открытии выставочно-торгового центра павильона Киргизской Республики на территории ВДНХ. Assalamu alaikum, урматтуу Тескабар Москва каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүз Москва жергесиндеги ВДНХда биздин мына ушул кыргыз павильонубуз ачылганы турат. Биз ушул жака келип калдык. Тескабар Москва каналы биз менен бирге болуңуздар, жүрүңүздөр. Урматтуу Москва жергесиндеги мекендештер, кимдин регистрациясы, документ аяктап, границага кирди чыкты маселеси жаралып аткан болсо, дал экрандагы номерлерге байланышыңыздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Бир аз мына ушул биздин жалпы көрүп жаткан көрөрмандарыбызга, Тескабар Москва каналынын көрөрмандарына, кыргыз жумура журтчулугубузга бүгүнкү иш чара тууралуу тагыраак бир маалымат бере кетиңиз. Жакшы. Мына бүгүн эми 19 күнү Кыргызстандын Россия Федерациясындагы мына ВДНХдагы павильондун ачылышы болуп атат. Менимче 10 жылдын тегерегинде иштебей турду. Павильонго келген бардык мен эле эмес, бардык жердештерибиз башка өлкөлөрдүкү иштеп атып, биздики иштебей турганды жакшы эмес көрүнүш болуп атты эле. Бүгүн бир тарыхый нерсе болуп атат. Биздин мекендештердин мындай иш-чараларын өткөргөнгө дагы бир шарт жаралып атат. Кыргызстандын өндүргөн продукцияларын дагы көргөзмө катары ушул жерде павильондун иштеп турганы жакшы болуп атат. Себеби ВДНХга көп мамлекеттин ишкерлери келет да. Өндүргөн продукцияларын карап туруп анан кийин ошого келишимдер түзүлөт. Ушундай бир бизнес борбордо бул жерчи. Бардык мамлекет өзүнүн өндүргөн продукцияларын көрсөтмө катары көрсөтүүчү жер да. Ал бир жагы, экинчи жагы биздин Кыргызстандан келген мекендештерибиздин дагы ар түрдүү иш-чаралары болот да. Ошолорду өткөргөнгө дагы чоң шарт жаралып атат. Мына Кыргызстаныбызда негизи кече эле жакында өзүбүздүн Кыргызстандын ак үйү ачылды. Москвада иштеп аткандарга бул биздин борбор болуп калат да. Ошон үчүн бүгүн бир эсте каларлык бир жакшы күндөрдүн бири болуп атат да. Биз Москвада жашап аткан жердештерибиз үчүн майрам десек болот да. Эң сонун. Рахмат сизге. Алла разы болсун. Урматтуу Москва жергесиндеги мекендештер, кимдин регистрациясы, документ аяктап, границага кирди чыкты маселеси жаралып аткан болсо, дал экрандагы номерлерге байланышыңыздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Майрам кут болсун. Бул жакта келген меймандардан бир аз болсо дагы интервью алып чыгалы, бул жактан суроо жооп кылып чыгалы деген ниетте сиздерден суранып өтөбүз. Кире берели. Жүрүңүздөр. Кийим кечелер. Мына жакта продукция, кыргыздын бүт продукциялары. Ассаламу алейкум. Жакшысыздарбы? Кандайсыздар? Учурашып калалы келиңиз. Сонун. Майрам кут болсун. Бунун бардыгы сиздер тармактан келет. Ушул Кыргызстандан келет да, биздин өндүрүштөр. Нукура биздин өндүрүштөр, Мына бул жакта баткен өрүктөрү, шербеттер да бар да. Шербет. Кыскасы эмне керек болсо мына жакта биздин өзүнүн өндүрүштөр, макарондордон бери бүт бары. Саламатсыңарбы, кандайсыңар? Мына кыргыздын нукура кийимдери дал ушул жерде. Ушул жерден келип көрсөңүздөр болот. Бул жакта мынакей кыргыз көйнөктөрү аялдарга. Турыңыз. Бул жакта мына биздин калпактар. Калпагым алмашып кетип калат окшойбу? Сонун калпактар мына караңыздар. Кандай сонун, Асманда жарык көрсөң жылдыз деп билдет, башында калпакты көргөн инсандарды кыргыз деп билдет кыргыздар. Сонун ийгилик, майрам кут болсун сиздерге дагы. Урматтуу көрөрмандар, мына ушул бүгүнкү кечени уюштурган инсандардын катарын толуктаган инсан, диаспоранын аппарат жетекчиси Жанарбек агабыздан бир кыскача маалымат алууну туура көрүп турабыз. Ассаламу алейкум. Жакшысыздарбы? Меймандарды жакшы тосуп алдыңызбы? Меймандарды Кудай кааласа жакшы тосуп алдык. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бардыгы көңүл пландагыдай өтүп жатат, көңүлдөгүдөй.
ушу биздин эми бул биздин павильон 9 жылдан бери биздин москвалык жердештерибиздин күтүп жаткан иш чарасы болуп атат. Расмий ачылуусу павильонубуздун. Бул албетте биздин бардыгыбызды кубандырат. Москвадагы бүтүндөй элди кубандырат деп эле ишенем мен бардыгына. Көптөн бери себеби күтүп жатышкан бул биздин Кыргызстандын павильонунун ачылышын. Себеби бул жер биздин ушул бүт улуттардын алдындагы жүзүбүз десек болот. Биз үчүн бул биздин үйүбүздүн, ак өргөбүздүн эшигинин ачык турганы биз үчүн чоң сыймык болуп эсептелет. Эң сонун дагы бир рет куттуктайбыз. Мына ушул Москва жергесиндеги ВДНХда биздин кыргыз мекендештерибиздин тагыраак айтканда соода үйүбүз десек жаңылбайт экенбиз. Соода үйүбүз биздин бүт бар жогубузду көрсөтүп бере турган кыргыздын мөмө жемиштерин, тамак аштарын, кийим кечелерин баардыгын ушул жерге келип өзүңүздөрдү Кыргызстандагы да элестетсеңиздер болот. Дагы бир рет куттуктайбыз майрамыңыздар менен. Бүгүнкү кече ачылуу аземи бир аздан кийин башталат. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу Москва жергесиндеги мекендештер, кимдин регистрациясы, документ аяктап, границага кирди чыкты маселеси жаралып аткан болсо, дал экрандагы номерлерге байланышыңыздар. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле, бул жерде мына ушул көргөзмөгө мына ушул биздин каада салтыбызды сактаган мына ушул энелерибиз, эжелерибиз отурат бул жерде. Мен Баткен обласынын. Атыңыз? Атым Балтабаева Санаар болом. Балтабаева Санаар эже. Москвада эмгектенесиз. Ушул жакта эмгектенебиз. Ийгилик эжеке, бар болуңуздар. Саламатсыздарбы эжеке? Кайсы жактан болосуздар? Баткен областан Кадамжай районунда болобуз. Атыңыз? Гүлнара. Гүлнара эжекебиз. Сиз кайсы жактан болосуз? Мен дагы Баткен областынын Кадамжай районунан болом. Атыңыз? Атым Бөбүхан. Бөбүхан эже. Барыңыздарга ийгилик. Мына ушундай биздин кыргызыбыздын каада салтын сактаган айымдар, апалар болуп жүрө бериңиздер. Сиздер менен биз албетте сыймыктанабыз. Ушул көрүп сыймыктанып турам мен азыр ушул жерде Москвада көргөнүңүзгө. Рахмат, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Бүгүнкү майрамыңыздар менен барыңыздардын. Алдыга карай кетсек, бул жерден дал ушул апабыз отурат. Атыңыз кайсы жактан болосуз? Атым Айзада, Кыдыралиева Айзада. Өзүм Баткен обласы Кадамжай району Майдан Айылыдан болом. Азыр ошол мына павильондун ачылышыга келип, мына өзүбүздүн Кадамжай районунун кол өнөрчүлүктөрүн алып келип, Москвада жүрсөк дагы салтыбызды унутпай, каадабызды унутпай, жүнүбүздү сабап, ийгибизди ийрип, саймабызды сайып, килемибизди согуп, таарыбызды согуп, шырдагыбызды шырып, каада салтыбызды унутпай, mana shu кол өнөрчүлүктөрүбүздү көргөзүп жүрөбүз. Эң сон мен сизди көрүп апамы эстеп кеттим да. Апам да ушундай дал ушул менен биз кичинекейбизди олтуруп алып, кышындасы өзгөчө кышындасы көп колдонушат эле. Жайындасы көп, кышындасы олтуруп алып, жанагы печканын арт жагында отуруп, ушундай кылып бир кылып коюңузчу, жанагындай мындай айландырып коюңуз. Бул койдун жүнүдөн. Бул койдун жүнүнөн. Пайпак токуса болот, килем токуса болот, жемпир токуса болот. Кыскасы кийимдердин бардыгын токуса болот. Ушундан токуса болот. Атка куржун токуса болот. Эң сонун. Караңыздар, албетте көз ирмем, бул дагы мен жаш кезимди көп элестеттим. Азыр эжем апабыз бир мындай кылганда эле канча элес келди менин астыма. Алла разы болсун, бар болуңуз апа. Майлы, рахмат силерге дагы. Заманыбыз тынч болсун. Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн. Дүйнөдө согуш болбосун. Бардыгыңар аман болгула. Энелердин пешенесиге балдар аман болгула. Рахмат, майрамыңыздар менен апа. Бар болуңуздар. Ошондой эле мына жактарда дагы бир апабыз отурат. Ушул апабызды дагы бир тарталы, андан соң бул жакты көздөй басабыз баарыбыз биргеликте. Кандайсыз апа, жакшысызбы? Жакшы. Атыңыз, рахмат, сиздин да майрамыңыз менен. Кайсы жактан болосуз атыңыз? Мен Калыкова Жапаркүл, Ысык көлдөн болом, Түп районунан. Бирок турмушка чыккан жагым Ак Суу району. Ошол мен ошо энемдин. Бул оймо. Мына көрдүңүздөр, оймо. Эжебиз оймо оёт экен, мындай айтканда. Шырдак деген бул эң сонун кыргыздын бир каада салттын ичинде, өнөр кенчинин ичинде ушулда. Эң сонун. Жерге салынып колтукту берет. Бар болуңуз. Кандайсыздар апалар, жакшысыздарбы? Тынчсыздарбы? Бул не кылат ушу? Бул жанагы мындай, мынаны мындай кылат да ошондой же? Бул деген өзү негизинен
кыргыздын илгертен бери келаткан жүндөн эле кадимки эле койдун жүнүнү тигинтип биринчи тытып алып, койдун жүнүн жууп, тытып, ийик менен ийрип, жип кылып, анан жипти, мисалы ак кой, кара койдун жиптери болот да жүндөр. Анан аны кадимкидей эле боекко салып, боеп, анан бизде ушинтип таар курган. Бул болсо терме таар деп аталат. Бул термелер, булар таардын дагы ар кандай түрлөрү бар. Уздар болсо 200дүү, 40 шак, жалпы таар деп дагы согушат. Жалпысы болсо немеси жок, мындай кештеси жок эле түшөт. А бул биз азыр согуп турган бул терме таар. Анан мунун болсо 200дүү деген бар, эки бети тең. Азыр бул жагына гүл түшкөн. Эки жактан. Бул бир жак экен, Бул бир жак. Бирок 200дү эки жак тең кылсаңыздар болот, да? Эки жак тең кеште болот. Ажары деген да болот. Ал башкача өзүнчө башка метод менен согулатчы. Анан биздики азыр ушул терме таар. Рахмат, апалар, бар болуңуздар. Майрамыңыздар менен барыңыздардын. Ар дайым ушул кыргызымдын мына ушундай каада салтын сактап, дүйнөгө таратканы Алла Таалам өзү жеткизсин деп ниет кылалы. Дагы бир рет майрамыңыздар менен. Жүрүңүздөр эми ал жердеги ырчы кыздар келип калыптыр. Белла деген мына биздин Москвадагы маданият чөйрөсүндө биздин карындашыбыз, жакшылыктарда кызмат өтөп жүргөн, ушул жерге келип бир аз болсо да салым кошуп, бир аз чыгарма аткарып келейин деп келип турган ушул экен. Белла, куш келипсиң. Кандайсың? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Бериш байке. Куш келипсиң мына ушул кыргызыбыздын павильон ачылышына. Ырдадыңбы, ырдай элексиңби? Ырдай элекмин. Ырдай элексиң? Эми ырдайм. Эми ырдайсың. Кайсы ырдайсың? Аксанат. Аксанат. Сонун. Кыргыз жумурай журтчулугуна бир аз болсо дагы кайрылуу. Саламатсыздарбы мекендештер? Москвада сиздерди куттуктайм. Ушундай биздин Москванын так ортосунда Кыргызстан деген павильондун ачылышы менен аябай кубанычтабыз. Бул жактагы адамдар маанайлары сонун. Өзүмдүн майрам патриоттук сезимдер ойгонуп, сонун майрам маанайда жүрөбүз. Рахмат, Белла. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ар дайым ушундай иш-чараларда келип, салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Бул жак өтө эле, мына ал жердеги эжекелерге баралы. Сезген жоксуң, сен аны билген жоксуң. Сен аны. Эң сонун ийгилик барыңыздарга, бар болуңуздар, аман болуңуздар, майрамыңыздар менен сиздердин дагы. Урматтуу Москва жергесиндеги мекендештер, кимдин регистрациясы, документ аяктап, границага кирди чыкты маселеси жаралып аткан болсо, дал экрандагы номерлерге байланышыңыздар. Управляющим делами президента Кыргызской республики Каныбеку Туркумбаевичу Тумабаеву для поздравительной речи. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер, агалар, инелер. Добрый день, уважаемые гости, участники сегодняшнего мероприятия. Рад приветствовать вас по случаю открытия нового выставочного центра павильона номер 4 Кыргызстан. Заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Манулова Вячеслава Викторовича. Вячеслав Викторович, спасибо.
Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги, позвольте от имени правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и от себя лично поприветствовать вас на открытии выставочно-торгового центра павильона Киргизской Республики на территории ВДНХ. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көрүп тургандай эле, бүгүнкү ВДНХдагы Кыргызстандын павильон ачылуу аземи бүттү. Бүткөн соң бул жакта концерттик программа уланууда. Ар бириңиздер менен көрүшкөнчө, тез кабар Москва, Бердиш Базанов.